Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Майлуу Суу шаарынын Борбордук мечитине келдик. Жакында ыйык Рамазан айы башталган турат. Бул ай ар бир мусулман үчүн өзгөчө. Ошондуктан бүгүн элди кызыктырган суроолорду тактоо үчүн Майлуу Суу шаарынын башкы имам хатиби Абдусаттар ажы менен узун маек курууга келдик. Ошондуктан урматтуу достор, бизден алыстабай маани берип угуп турсаңыздар жакшы болот. Анда эмесе, урматтуу Абдусаттар ажы, Рамазан айы деген эмне, анын негизги маңызы эмнеде жатат өзү? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу расулиллах. Рамазан айы Алланын өкүмү. Айтабыз го, исламдын 5 түркүгү бар деп. Ошо иман, намаз, анан орозада, Рамазанда, анан ажылык, зекет. Ошо ислам динин көтөрүп турган 5 устунун бири Рамазан, Алланын өкүмү бул. Алланын өкүмү. Бул жерде кээ бир бирөөлөр орозону жөн гана ачка жүрүү деп түшүнөт да, бул канчалык туура? Жок, бул бир эле ачка жүрүү эмес да. Бул жана айттык Алланын өкүмү деп. Бул ай орозо кармагандар биринчиден мындай айтабыз го, мисалы ачка жүрүү, эртең менен ооз бекиткенден кийин кечке ачка жүрөбүз. Ичпейбиз, жебейбиз, өз нафсыбызды тыябыз. Андан сырткары тилибизди сактайбыз, көзүбүздү сактайбыз, өзүбүз сактанабыз да. Эгерде биз өзүбүздү сактабасак, бир күнөө кылган болсок, анда орозобузга зыян келиши мүмкүн, сооптор азайып калышы мүмкүн. Бирөөнү жамандаган болсок, же бир жаман сөздөрдү уккан болсок, мисалы, сооптор азайып калат да. Ошон үчүн этият болгон жакшы да орозодочу. Орозонун так эмне бузат? Эң көп кетирген казалар кайсылар болот өзү? Эми көбүнчө эле адамда орозо кармаганда балким убактысында, балким кечирээк жаап калышы мүмкүн. Мисалы убакыт чыгып кеткенден кийин, же кээде мындай бар, кечирээк ачсаң бир соогу бар, жок андай эмес. Орозо кандай ушу убакыт кирери менен эле азыр заманбап азыр убакыт билебиз да, сааттар бар, башкалар бар, мындай ошо убакыты кирер менен ачкан бул жакшы да. Анан кечиктирбесең анда жакшы эмес анда. Ошондой эле орозо киргенден кийин жана жогоруда айтып кеттик, этият болушубуз, тилибизди сакташыбыз керек. Тең негизи. Бирөөлөргө жамандык кылбай, жакшылык кылышыбыз керек дайыма. Мына ошол негизги эрежелер да бул орозонучу сактай турган. Бул жерде кийинки сурообуз, унутуп тамак жеп ичип алуу, сууну кокусунан билбей ичип алуу, бул жерде кандай өкүм бар? Пайгамбардын хадистери бар, ушул аламдар айткан сөздөрү бар. Атайлы эмес, унутуп калып, мисалы, жеп алган болсоң орозо бузулбайт да. Бул Алланын белегидир балким. Алла Таала кааласа ичирип коет. Бирок сен атай кылган жоксуң да. Орозо бузулбайт да мындачы. Байкабастан. Бузулбайт, ооба. Уланта берет орозодон кийин. Биздин бул жерде актуалдуу дагы бир суроо бар. Тамеки, электрондук тамеки, кальян тууралуу так жооп берип кетсеңиз. Тартылышы орозо маалында. Бул талаш маселе да булчу. Эң жакшысы колдонбогон жакшы. Жакшы да мындай бир. Анан эгер бир болушу мүмкүн да, чексе боло берет, колдонсо боло берет деп. Эми аны мен так билбейм, бирок эң жакшысы сактанган жакшы бул нерселерден. Тамекиден дагы жанагы электрондук сигареттерден сактанган жакшыраак да. Кийинки сурообуз, тиш жууш, дары колдонуу, укол орозо кандай таасир этет? Эми бул дагы мындай көп фатвалар бар. Мисалы, дары колдонгондо, укол алганда, мисалы, азыркы акыркы фатваларга таянсак, орозодо ушундай, эгерде мындай денеге кубат берүүчү бир укол алган болсоң, анда орозо бузулат дейт да. Өзү орозо качан бузулат? Ашказанга киргенде бузулат да. Анан дары тамызуу же дары колдонуу ашказанга кирип кетсе орозо бузулуп калат да. Эгер ашказанга кирбесе, мындай бир азыркы фатвалар бар, эгер кирбесе анда орозо бузулбайт. Бул жерде анда кандайдыр бир маанилүү, бул жерде эми мамлекеттик иштерде эмгектенген жумушчуларга маанилүү бир жолугушуулар, кандайдыр бир эли менен жолугушуу болгон болсо, тиш жууганы бул кандайдыр бир орозону бузбайт экен да анда. Этият болгон жакшы. Эми тишти жууганда мен ойлоймун да, мен бул жеке оюм. Эртең менен эле жууп алган жакшы. Сарылык ачайынчы. Бул мен оюм да, бул жеке оюм. Эми алымдар кандай фатва беришет, бирок өзү дин тазалыктын дини да. Анан пайгамбардын хадиси бар. Орозо кармаганда адамдын оозунан жамысыз жыт чыгат. Бул периштелерге жаккан жыт деп да. Эми ашказан бошогондо, адам ачка мезгилде ошо ашказандан бир жагымсыз жыт чыгышы мүмкүн да. Анан ошол жытты кетирем да, анан балким бирөөлөр тиштерин жууп, мен оюмда
розасын бузуп алышы мүмкүн да. Мен оюмда, мен жеке оюм ушул тишти эртең менен эле жууп алган жакшы дейм да. Анан кечинде роза чыккан. Оозу бекитүүнүн алдында. Ооба. Орозо кармоого кимдерге уруксат берилет, кимдерге уруксат берилбейт? Өзү бул балагатка жеткенден баштап фарз болуп окшойт ушундай эркек айылга. Анан уруксат мисалы үзүрлүү адамдарга, мисалы орукчан болсо, мусафир болсо, алыс сапарга чыккан болсо, алар орозонун бузганы мындай жолдору бар да, орозонун бузганычы. Бирок казасы болуп калат алы. Мисалы мусафир алыс жолго чыккан болсо, 1 күн, 2 күн, 3 күн орозосын бузган болсо, кийин орозодон кийин, айттан кийин орозого чейин ошо каза кылган күндөр толуктап берет да. Ал эми үзүрлүү адам болсо, орукчан адам болсо, мисалы ашказан ооруйт же жана башка бир себептер менен орозо кармай албаса, анда ал аны фидия деп коет. Фидиясынын өлчөмү бар. Ошо өлчөмдүн тегерегинде ал ошону фидияны төлөш менен ал кутулат да, ушундай. Бул ошого эл оозунда жүргөн карыз болуп калдым, кийин тутуп коет деген ошону баса билип айтып атасызбы? Ал каза болуп калса, эми атайлап бузган болсо анда жакшы эмес анда. Анда кафарасы деп коет, ал оорураак ал. Мисалы атайлап чыдабай кетип, суу сап кетип, суу ичип алган болсо, курсак ачып жеп алган болсо, орозосун бузган болсо атайлап, же өзүнүн напсысына туруштук бере албай орозосун бузган болсо, анда ал ар бир күнүнө 30 күн, мындай 60 күн, 60 күн үзбөстөн тутуп берет да, ар бир күнүнө. Бул оор, аябай оор бул. Бул эми ушугу балдарыбызга канча жаштан баштап, так жашын айта кетсеңиз, канча жаштан баштап тутуу өзү бул парыз болуп эсептелет? Жана жогоруда айттым го, балагатка жеткенден баштап. Бирок балдарды үйрөтүш үчүн мисалы жашынан деле боло берет. Мисалы эгер бала чыдаса да, эгер мындай ден соолугуна зыяны тийбесе, ал үйрөнгөн жакшы да жашынанчы. Андай балдар бар да, мисалы ата-энеси менен бирге туруп, оозун бекитип, анан кээде жаш балдар алиги 1 саат, 2 сааттан кайра эле ачып алышы мүмкүн, мындай балдар, эси жок балдар да. Үйрөткөн жакшы аларды мындай. Секиндеп тең. Анан бул жерде катуу ооруп турган адамдар бар да, ооруп туруп кармоо сабырбы же өзүнө зулумдук кылганбы? Зулум болуп катканда, зулум. Алланын өкүмү бар да. Пайгамбарыбыз хадиси бар, динди оорлоштурбагыла, жеңилдеткиле деген. Эгер оорукчан болсо, ал кармабайт ал. Ал кийин жана айттым го, фидиясын берет да. Бул оорулардын катарына эми бизге окшогон жаштар жеңил калып алышым, грипп болгондор киребиби, кирбейби? Эгер мындай ооруп калса, мындай тута албай калса, кармай албай калса, жана айттык го, мисалы ал оозун ачат дагы, мисалы больницага жатып калды, же бир дарыларды ала баштады, укол ала баштады, мисалы орозасы бузулуп калды. Ал кийин орозодон кийин кийинки орозого чейин каалаган күнүндө, каалаган мезгилде толуктап берет да, тутуп. Бул жерде кийин каза кылып кармоо жана садака берүү маселеси жөнүндө тереңирээк түшүндүрүп берип кетсеңиз. Казан айттык, мындай эгерде бир үзүрлүү адамдар мисалы жанагындай бир сапарга чыккан болсо, жана бир ооруп калган болсо, же мындай билбейм кандай бир себептер менен мындай оозусу бузулуп калган болсо, алар каза болот да, кийин тутуп берет. Ал эми садака фитир да. Садака фитир бул сөзсүз бериш керек. Аны ар бир мусулман ошо орозо айында ошо бир аалымдар алиги өлчөмүн чыгарат, мисалы мынча сом, мисалы фитир садака 5 эсен берилет да, мисалы ундан берилет, буудайдан берилет, арпадан берилет, курмадан берилет, мейизден берилет. Эми кимде ким бай болсо, кымбатыраак нерседен берген жакшыраак, өзү үчүн пайда да. Эми мындай бай эместер, анда алар ундан береби, буудайдан береби, ыктыяр өзүндө да. Бир эң эле аз өлчөмү буудайдан берилет. 1 килограмм 600 грамм буудайдын баасында ошондой өлчөмдө берилет да. Мына буудай мисалы 30 сом болсо, мисалы базарда, мисалы да мындай. Ошондо 1 килосы 30 сом, и плюс 600 грамм, ошондо бир 50 сомго жакын акча болот да, бир адамга. Бул жерде ошого кийин ошого садака боюнча орозо айында дагы бир бизде ошого эң актуалдуу суроолор бар. Аябай карызга батып жүргөн үй бүлөлөр же болбосо инсандар бар. Кредит бизде эң популярдуу азыр кредит да. Кредит маселеси менен чоң кредиттери бар. Ушул адамдар милдеттүүбү садака берүүгө? Эми орозо фитирдүүбү же орозо фитир садака экөөнүн деле тең түшүндүрүп кетсеңиз ошол суроолорго. Эми өзүнүн жанына берген жакшы го дейм. Жакшы го дейм да.
эми жанагындай бир зекет же башка жөн садака бергенде ал башка. Ал бул орозо битир, бул ороз айында балким берген болсо бирөөнү ыраазы кылат алчы. Мисалы бир муктаж үй бүлөгө берген болсо, мен оюм бирөөнү сүйүнткөн болот, бирөөнү сүйүнткөн болсо Алла Таала сүйүнөт. Бул жакшыбы дейм да берген. Бул жерде дагы кийинки биздин сурообуз, бул ошого элден биздин өзүбүздүн жаш арасында көп жүргөн суроолорго сизге ошо берип атам да. Карыз маселеси боюнча биз айтып кеттик. Кийинки ушугу болуп жаткан биздин жарылып аткан сурообуз, акчалай берген ыңгайлуубу же продукта мененби же жардам мененби, кандай ошо түрү кирип кетет садакаларга? Эми адам өзү тандайт да. Азыр бизде муфтият бар, муфтияттан бизге мындай буйрук келет да, мындай чогултуу маселеси боюнча. Анан мечиттерде чогултулат, анан ал атайын таркатылат. Мисалы биздин мечитте ошо муктаж адамдардын тизмеси бар да, үй бүлөлөрдүн. Анан кийин ошо таркатабыз бизчи. Ар биринин дареги бар, телефондору бар, чакырып таркатабыз. Кааласа өзү билет, адам тандайт да, кааласа ошо бир азык түлүк береби, акчалай береби. Кээ бирлер мисалы өздөрү апарып беришет бирөөгө, тааныштарына. Бирок мындай да, эгер мечитине берген болсо, бизде мечитте мындай да, жана айттым го, тизмеси бар. Анан ошо мисалы сен 50 сом берген болсоң, 100 сом берген болсоң, ошондо бир адам бердим да. Ал эми эгер ошонун тизмесин бизге берген болсо, көбүрөөк алат да. 1000 сомдон 5000 сомго чейин алгандар бар бизде, былтыркы жылдарычы. Мында карайбыз да, 1000 сом, эгер канча чогулат, мисалы, ошо тизмеге карап, ким көбүрөөк муктажыраак болсо, аларга көбүрөөк беребиз. Бирок минимальный эң азы 1000 сомдон жогору кетет да, орозо битир алгандар. Түшүнүктүү. Рамазан айында кайсы амалдар эң соопту? Деги эле ошо жүрүм. Эми бул ибадат кылган жакшы, соо көбөйтөт. Себеби Алла Тааланын убадасы бар, пайгамбар убадасы бар, орозо күндөрүндө сооптор көбөйтүлөт да. Берешем болгон жакшы. Мен дайым айтам да элдерге, мына зекет берүүчүлөр орозо бергиле, себеби убада кылганда кимде-ким бир амал кылган болсо, жакшы амал. Ага бир толук аткарылган фарзын соо берилет. Ал эми ким фарз аткарган болсо, ага 70 фарзын соо берет деген да. Мисалы, ошо жумаларды калтырбаш керек, 5 убакыт намазды, таравих намаздары, мисалы, хатмы Куран болобу, Куранды көбүрөөк окуш керек, көбүрөөк дуа кылыш керек. Анан бай болсоң, зекетин берген болсоң, мында бир 70 эсе сооп көбүрөөк аласың да. Мына ушундай. Эми муну айта берсең сөзгө, мындачы мындай. Орозо айында. Биз эми көрүүчүлөргө ошого эң негизги кыскача суроолоруна кыска ошо жооп берип кетип атабыз. Андан дагы сиздерге тереңирээк биз ошого атайын даярдаган аракет кылабыз. Орозо адамдын мүнөзүн кантип өзгөртүш керек орозо айында? Өзү орозо бул адам тарбиялап коет өзүчү мындай. Акыйкатта ошондой да. Орозо ушундай, алиги адам баласы ушундай экен да. Алиги курсагың ток кезде алиги аштарды ойлобойсуң да. Андан курсагың ачканда ошону сезгенде, бирөө жарым ачка жүрөт экен деп, адамда бир берешендик сыпат пайда болот. Байкадыңар, мисалы орозо айын жүрүп атканда чакыргандар көп болот, келип кетиң же бергендер, зекет бергендер көбөйөт. Адамдарда берешендик сыпат пайда болуп калат да. Алла Таала өзү берешен зат да. Анан орозо айында мындай адамдар дагы мындай бир ынтымак болуп калышат да, ынтымак болуп. Али таравихтерде чогулат, ифтар болгон жерде чогулушуп, адамдарда бир мухаббат да пайда болуп калат арасында. Бул жерде дагы бизде ошого 21-кылымда эң популярдуу бул соц тармактар да. Бул Instagram, TikTok азыр жаштардын арасында популярдуу болуп чыккан. Орозо айында биз эми аны кандайдыр бир максаттуу түрдө ачып көрбөстөн, кокустан ошого баракчаларды кетирип жатканда ыплас нерселер чыгып, ал болбосо ошого дагы орозону бузабы, орозо кандай таасир этет, ошону телефондон алыс жүрүшүбүз керекпи деген суроо. Түшүндүм. Өзү мисалы бир жагымсыз нерселер чыккан болсо, аны окубаган деле жакшы. Себеби пайгамбарыбыз хадиси бар. Мисалы бирөө жарым сага мындай уруш ниетинде бир катуу сүйлөгөн болсо, мен орозомун деп койгон деген да, мен орозомун. Эми али бу жерде түшүндүңүз да, мисалы. Мындай урушпай эле коелу, мындай мен орозомун деп, ал орозобузга зыян келип калбасын деп.
Эми ошонун бир себеби көз менен деле, кулак менен деле, мисалы тилиң менен деле зыян келет да. Ошо жаман ыйфлас нерселер айткандай, ошону уккан болсоң, бул орозого деле зыян да. Орозого деле зыян. Бул жерде үй бүлө балдар жана коомдо болуп жаткан нерсе, ошо үй бүлөдө бирөө кармап орозону, бирөө кармабаса, жалпы эле ошо коомдо деле кандай мамиле туура? Эми Мен, например, орозо кармабай калдым, кандай десем болот? түшүндүм. Эми бул динди Алла Таала берди, бирок ыктыярды бизге койгон да. Адам баласы өзү тандайт. Ыктыяр өзүндө да, мажбурлаш жок да. Ал аят бар го, бул динде мажбурлоо жок деген аят бар. Ал түшүндү, бир акыйкат түшүндү, ал кармай берсин. Эгер каалабаса, ыктыяр өзүндө ал. Ошол эле бирөөнү мажбурлаш. Бул жерде дагы ушундай спорный моменттер болуп калат. Орозо кармап жаткан адамдын астына тамак жөө, суу ичүү. Бул жакшы эмес бул. Пайгамбардын ордунда бир окуя болгон, бир жөөттүн баласы орозо күндөрү да, орозо айында. Анан колунан нан кармап жеп жүргөн экен да. Ошондо жөөт баланын атасы жазалаган дейт да баласын. Сен эмне үчүн мусулмандар бар ачка жүрсө, сен алардын көзүнөн нан жедиң деп. Эми бул жакшы эмес да, бирөөнүн курсагы ачып турган болсо, анын көзүнчө тамак жеген бул жакшы эмес да. Жакшы эмес. Эми ушундай чыдай албаса, ал үйүнө барып бекинип алып жесин. Элдин астында эмес да. Биз бүгүнкү ушугу суроо жооп интервьюну алып жатканыбыздын башкы максаты Рамазан айынын маңызын жаштарга жеткирүү болду да, башкы максатчы. Ыйык Рамазан айынан эсептелүү күндөр калды жакындап. Рамазанга кирерде ар бир мусулман эмнени оңдош керек? Даярданып. Эми алиги орозо башталган астында биринчи ниет кылайлы, Кудай кааласа ниет кылайлы. Кудай кааласа бул йылкы орозону толук кармайм деп. Себеби ар бир амал ниетке байланышкан да. Ниетибизди оңдойлу иншалла. Анан кийин адал деген нерсе бар, арам, адал деген бар го. Адалды жейли, адалды ичейли, тилибизди сактайлы иншалла. Ошо канчалык адал нерсе жеген болсоң, өзүңө пайда да, иманыңа пайда. Себеби орозо ичинде адамдын жүрөгү да оңолот да. Ошол адамдын жүрөгүнүн оңолуштугу көбүнчө ошо жеген ичкенден болот да. Азыр Аллага шүгүр, базарларда деле азыр адал тамактар бар, адал эттер бар дегендей. Анан ылга басанын каалаганын аны сен жей берсең, анда бир кыйыныраак да. Кыйындай бир иманыңа дагы зыян келип калышы мүмкүн. Ушу орозодо мындай даярданып, өзүң союп ал бир койду. Мисалы, коюң болсо же колуң басасың. Өзүң союп алсаң, таза эт жейсиң бир ай бою. Ушундай менин оюм да, сунушум да. Бул жерде дагы коомдо бир пикир жаралганда, талаш тартыш. Бул ошого бизде халал сертификатын алган Тойбос фирмасы боюнча. Эми мен аз эстеп кетип, ошого суроону белип кетип атам да. Аны эми көпчүлүк эл билген эмес да. Ошого башка ошого эттер аралашкан боюнча же болбосо ошого май аралашкан деп жатышат. Аны билбесе кандайдыр бир күнөө кетпейби? Эгер билбей жеп алса, баары зыян ал. Зыян. Бирок күнөөкөр болбойт да. Халал сертификаты бар, ошонго ишенип алып атат да. Ал билбей жеп алды да, эгер мен деле билбейм ал халалбы, адал экенин билбейм анчы, арам экенин. Эгерде ал арам нерсени пенде билбей жеп алды, же болсо мал сойгондо дагы эрежелери бар да, мисалы, кой соесунбу, мал соесунбу, ошо союп аткан адам этият болуш керек, мисалы ал. Бисмиллах, Аллах бар деген дуасы бар, ошону айтып союш керек, кан чыгарыш керек. Анан адалданат да. Анан балким ошо шарттар аткарылбай союлган болсо, ал адал болуштугу мындай күмөн болуп калат да. Ошондой тамак жеген болсо, ошо пенде күнөөкөр болбойт. Ал билген жок да алчы аны. Бирок баары жанагы күнөөкөр болот, жанагы сойгон адам күнөөкөр болот да. Жеген адам, бирок баары зыян. Абсаттар ажы, пайдалуу насааттарыңыз үчүн чоң рахмат. Алла Рамазан айыбызды берекелүү кылсын. Амин, амин. Биз эми бул жерде азыр алдын ала бул жерде курулуп жаткан Майлуу шаарына медресени кайрылып дагы ал жерден дагы видео тасма даярдап жаттык. Калың элге ошого отчет кылуу боюнча, ошо боюнча дагы сиз өзүңүздүн атыңыздан бул Анасбек боюнча досум болуп кетет, Анасбек. Бирге окуганбыз, ошо Анасбектин атын жазып бул жерге номерди дагы белгилеп, бул видеого дагы кошо кетейин, ушул ыйык Рамазан айында дагы ушугу медресенин курулушуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы ушу биздин жаштарга, теги эле ушугу мени Кыргызстандын ушугу жети дубанын адамдар көрүшөт, ушуларга бир кайрылууңузду. Эми бул 3 жыл болуп калды медресе иштери башталганына. Алла разы болсун, элибизден, жаштарыбыздан, мусулмандардан жалпы эле
ар кимиси колунан келген жардам берип атат да. Эгерде мен бир айта турган нерсе бар да, бул Майлуу суу шаарынын бир өзгөчөлүгү бар да. Байкадыңарбы? Мисалы Майлуу шаары ушундай да. Майлуу шаарында мындан 30 жыл, 40 жыл мурун кандай эле мисалы. 50-жылдардан бери алайын тарыхта. Бу жерде орус халкы негизинен бар го, русскоязычный мисалы, немистер болгон, орустар болгон. Алар бияка баары көчүп келишкен, жашашкан бу жерде. Алар келди, алар өздөрү келди. Алардын тили, алардын дини, алардын маданияты толук келди да. Ошо келип жерге сиңип калган да. Мына Аллага шүгүр, эми азыр Кудай таалам бу жерде мындай бир мечиттер да болгон эмес да. Эми азыр Кудайга шүгүр азыр мечиттер курулуп, мына мусулмандар мечиттер азыр батпай калып атат. Эми азыркы биздин Майлуу сууга ушу медресе да өтө керек болуп атат да. Себеби бул тарбиянын эң эле бир немеси медресе да. Мына байкасаңар керек, медреседе окуган балдар, кыздар кандай бир имандуу, кандай бир келечеги мындай бактылуу инсандар да. Эгер биздин Майлуу суу курулуп калса, биздин жаштар үчүн да чоң пайда болот эле. Эми айткан эле келбейт. Кээде муну угуп атабыз да, тартипсыздуулар көп да жаш арасында мисалы. Мушташкандар бар, башка болгондор бар мисалы. Эгерде ушу медресе курулуп калса, бул дагы бир биздин Майлуу суу элине мындай жакшы таасирин тийгизет да. Жаштаргачы. Ошолорду көрүп, балким ушу биздин жаштар оңолот эле деген жакшы ойлор бар да. Анан ушу чакырар элем ушу кимде ким ушуга салымын кошкон болсо, Алла разы болсун. Эми азыр иши калды азырчы. Мына быйыл ойлор бар, ушу быйыл ачсак деген да. Ошо бир жалпы өзүбүз биригип, мисалы, жакшы ниет менен ушуну, жана аспект айттыңыз го, ошо бала азыр иш алып барып атат да. Жардам берген болсок, ошо ачылып калган болсо, кандай солмот эле да. Ошого мен чакырар элем, бир жардам берип коелу. Себеби караң, мисалы бирөөгө жардам берген болсоң, бирөөнүн курсагын тойгузуп койдуң, бул садака мисалы. Бир жолу соо болосуң да. Ал эми бул жерде мисалы медресеге жардам берген болсоң, мисалы бир акча бердиң же жардам бердиң. Муну шариатта, исламда садака жария дейт. Бул токтобой турган сооп да, токтобойт да. Ушу медресе иштеп калган болсо, билбейм канча жыл иштейт бул. Балким кылым иштейтир, балким кыяматка чейин иштейтир бул нерсе. Ошо адам өлүп калганда дагы, өткөндөн кийин дагы сооптор артынан кете берет да. Ушундай жакшы амал да бул иншалла. Чакырар элем ушу бир кайдыгер болбостон ким колунан келсе, ушу медресебизди колдоп койсоңор, жардамга берип койсоңор, иншалла Алла разы болсун. Рахмат сизге. Сиздин дагы көп убактыңызды албайлы. Бул жерде кыскача эң негизги суроо жоопторго биз суроолорго жооп бердик деп ойлойбуз. Анан кандайдыр бир дагы урматтуу көрүүчүлөр суроолоруңуздар болсо, комментарийга жазып кетиңиздер, биз аларга сиздерге жооп берген аракет кылабыз. Анан бул маек сиздерге пайдалуу болгон болсо, бөлүшүп кетиңиздер. Баса белгилеп айта кеткендей эле, бул жерде медресе боюнча биз реквизиттерди Анаспектин атына экрандын түгүнө белгилеп кетебиз. Ошол боюнча сиздер жөнсөңүз болот, же болбосо биздин ошол Борбордук мечиттин арткы тарабына жайгашкан медресеге келип, же болбосо Апсатар ажыга келип дагы акчалай таштап кетсеңиздер болот. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө.